Чыңгыз Айтматов дүйнөсүнө саякат. Улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 2 декабрда Талас облусунун Кара Буура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Атасы Төрөкул Айтматов 1937 жылы репрессияланып, 1938 жылы жазыксыз жерден атылып кеткен. Апасы Нагима Хамзаевна Айтматова теги боюнча татар кызы. Ал эл оозуна алынган билимдүү, акылдуу аялдардан болгон. 1942 жылы 2 дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматов мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Чыңгыз Айтматов 14 гана жашта эле. Шекер айылы аны кат сабаттуу болгондугунан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап коет. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче кат тааныган улан кыздар саналуу гана эле. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшөт, бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алат. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. Айыл калкынын салык чогултат, бирок согуш маалындагы салык чогултуу оңойго турган жок. Бир жылдан кийин 1944 жылы август айында бул ишин өз эрки менен таштайт да тракторлук бригаданын эсепчиси болуп иштейт. 1946 жылы 8 класста аяктагандан кийин Жамбылдагы Зой ветеринардык техникумга окууга өтөт. 1953 жылы Кыргыз айыл чарба институтуна кирип аны аяктайт. 1959-65 жылдары орусча литературный Кыргызстан журналынын баш редактору болгон. Правда гезитинин кабарчысы да болуп иштеген. 1976 жылдан 1990 жылдарга чейин СССР жазуучулар биримдигинин башкармалыгынын катчысы болгон. 1990 жылдан баштап СССРдин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык миссияларын башкарган. 2008 жылы Германиянын Нюрнберг шаарынын ооруканаларынын биринде пневмония оорусунун кесепетинен жазуучу көз жумду. Айтайын гана сөздүнө чындыгын, арман күн азалуу болдой бул кылым. Манастан кийин кыргызым мактаныч кана кылчой Чыңгызым. Айтматов Чыңгыз жаркыган ак таңыбыз дечелек. Айтылып бүтпөз дүйнөдө дастаныбыз эй дечелек. Аламдык адабияттын арстаныбыз дечелек. Аламда сиздей аз эле ала тоо болуп угулчуң атабыздын эй ат эле. Алыскы башкан өлкөдөн ал өзүнчө маселе. Тарыхты билбей кээ-бир эл бизди тааныбай калсаң эй эчеле. Кыргыздын дебей кыргызды, Чыңгыздын аң элиң эй дечелең. Улуу жазуучу Курч калеми менен алакандай кыргыз элини дүйнө элине таанытты. Жазуучунун ар бир чыгармасында козгогон проблемасы өзүнчө философия. Анын чыгармалары атадан калган Туяк аңгемеси, Делбирим повести, Саманчынын жолу повести, Бетме-бет повести, Кылым карытар бир күн романы, Эрте келген турналар повести, Ак кеме повести, Бугене, Гезитчи Дзүйө, Кызыл алма, Ак баранын көз жашы, Жамиля, Фудзиямадагы Кадыр түн, Биринчи мугалим, Кызыл жоолук жалжалым, Тоолор кулаганда. Ушул чыгармалардын негизинде кыргыз киносунда кино тасмалары жарык көрдү. Кыргыз киносунда эле эмес, коңшулаш мамлекеттерде да кино тасмалар тартылды. Айтматовдун чыгармаларындагы 12 керемет. Башкы каармандар тарыхый инсандар эмес, карапайым адамдар. Танабай, Сейде, Дүйшөн, Эдигей, Казангап, Арсен. Чыңгыз Айтматовдун көрөгөчтүгү, анын кемеңгерлиги кечээкини көркөмдөп айтып бергендигинде гана эмес, эртеңкинин да көрө билгендигинде. Адам жана жаны бар. Чыгармаларындагы Бугене, Гүлсары, Ак бара менен Таш чайнар, Каранаар же Жаабарс, алардын адам сыяктуу бул дүйнөдө жашоого акысы бар. Гүлсарынын өмүрүнүн бүткүл бир
коммунист доордун өмүрү, ак пара менен таш чайнардын өчү, табияттын өчү, бугененин баланы сактап калышы, адамзаттын табияттан көз каранды экендиги, ал эми Дөнөнбай ак куштун чакырыгы жети атаңды биле жүр дегени, кечеге эле Жаабас аркылуу не бир терең жана эскертүү коңгуроосу угулуп жатпайбы? Согуш темасы. Эрте келген турналар, бетме бет, Жамиля, Саманчынын жолу. Дүйнөдө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан эң көп окуган эл Немецели. Жамиля китеби эле 37 жолу кайра жарык көргөн. Географиялык чексиздик таластын шекер айынан башталып, Кыргызстандын тоо ташын аралап өтүп, Казактын улуу талаасы Сары Өзөктү аралап, Орусиянын унутта калган түндүк элдеринде, Охот деңизинде, Москвада, Кремльде, Германиянын шаарларын аралап, аягы космосто уланат. Миф жана реалдык жашоо, сүйүү темасы, чыгармачылыгы жалындап, бул тема сүйүү темасы. Жөнөкөй адамдын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдер, Асел менен Ильяс, Мырзакүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамиля, Райымалы менен Бегимай, Эрдене менен Догулан, Танабай менен Бүбүжан, Эдигей менен Зарипа. Адеп ахлак темасы, жан дүйнө темасы, экологиясы, Момунчал менен Бала, Дүйшөн менен Танабай, Толгонай, Орган карыя менен Эдигей, Сейит менен Сейде, Казангап менен Арсен, Бостон менен Авди Калистратов, Филофей адамды адам бойдон калууга үндөп турган каармандар. Эки тилде жазган залкар жазуучу. Кыргыз жана орус тили Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бийиктикке көкөлөткөн эки канат сыяктуу, эки тилде бийик чеберчиликте жаза билген залкар талант. Эки тилде жазган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өзү теги кыргыз болуп туруп, орус тилинде Достоевскийдин деңгээлинде таза билгендиги көп орус интеллектуалдарын тамшандырган. Манастын тили менен орус тилин бирдей билген балким Айтматов жалгыз кыргыз болсо керек. Бул эки тил Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бийикке көкөлөткөн эки канат сыяктуу, эки тилде бийик чеберчиликте жаза билген залкар талант. Кыргыздын жан дүйнөсүн ачып берген улутман сүрөткер. Танабай, Толгонай, Момунчал, Эдигей, Дүйшөн — булар кыргыздын жан дүйнөсүн ачкан таасын образдар. Эгерде өз улутуңдагы эң улуу адамдардан кимди билесиң деп сураса, мен бир эле Саякбай Каралаевдин ысымын айтмакмын деп жооп берет. Манас эпосу кара сөз менен адегенде Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен Теңеш Жусупов менен Ашым Жакытбеков тарабынан жазылганын унутпасак. Айтматов дүйнөсүн таратты. Жазуучунун чыгармаларынын негизинде эле 20дан ашык көркөм фильм тартылган. Улуу таланттар Төлөмүш Акеев, Болот Шамшиев, Сүймөнкул Чокморов, Сабира Күмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Каалый Молдобасанов, Доронбек Садырбаев жана башка таланттар эң биринчи Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу бийиктикке чыгышты. Чыңгыз Айтматов аркылуу улуттук маданият менен искусствобуз жалпы дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлдү. Айтматовдук айкөлдүк. Айтматовдун чыгармалары 150 өлкөдө 100 миллиондон ашык нуска менен жарык көрдү. Окумдуулугу боюнча дүйнөдө өз ордун тапты. 8 миллиард чамалаш дүйнө калкы аз сандагы элдерден дүйнөдө Чыңгыз Айтматов сыяктуу кемеңгерлер сейрек жаралат.
8 миллиард чамалаш дүйнө калкы арасында алакандай 6 миллион кыргыз эли өтө чаканы кум шекердин бүртүгүндөй болуп, анан дүйнөнүн алт жазуучусу Чыңгыз Айтматов ошол кичинекей кыргыз элинен болуп атпайбы? Бул не деген улуттук сыймык? Биз акыркы 1000 жылда Манасты жаратып, улут болуп сакталып калсак, соңку 100 жылда Айтматов аркылуу дүйнөгө таанылдык. Кыргыздын жери керемет, тарыхы керемет, тоосу керемет, суусу керемет. Манасы менен Айтматову керемет. Ошол кереметтерди бийик тутуп, Айтматов менен Манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге моокумубуз канбай, улуттук намыстуу туу кылып, өмүр көчүн улай берели. Урматтуу угармандар.